Баткендикке бербейбиз дегенди айтпайсың. Колум сураган эмес. Эми азыр дагы эле таарынам ошого. Келинчегим экөөбүз 2014-жылы таанышканбыз. Мен 4-курста элем, бул 6-класста эле. Ошондо ортоңуздарда канча жаш айырма? 9. Экөөбүз жолукканда эле кырсыгамачты дей берет да. Жок, бул дайым мен универден ачык болуп ушинтип чыкканда жолуккан келчи да. Вариант. Билбейм да канча жылда, 2014-тен баштап да. Көп бактылуу жашаш үчүн бири-бириңердин телефонуңарды текшербей. Мен образым ошол тамашада страшный баланы болчу да. Мен сурайын да, алып келбейсиң гүл депчи. Жаңы жылда бербедимби? 31-декабрда деңиз. Бир жол бергем ошо. Үйлөнүп атканда алып келген. Амансыздарбы? Супер Кежи порталынын жалпы көрүүчүлөрү, биз сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде өмүрлөшүм рубрикасы. Бүгүн биздин коногубуз ким деп жатсаңыздар, алып баруучу, тамашоочу, Айтор Көпкырдын таланттын ээси, мына жакында эле өкүл ата тасмасын тартып, жалпы жумурай журтубузга тартуулап жаткан учуру. Бүгүн бизде конокто Айбек Бектемиров жана анын өмүрлүк жубайы Канайым. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Эшикте аба ырайы бир аз салкын болуп турат. Сиздердин жан дүйнөңүздөрдө кандай? Биздин жан дүйнөбүздө дайыма вулкан, ысык, от. Ушундай погода негизи жагат мага. Мына үйлөнгөнүңүзгө 2 жыл болуп калды дедиңиздер. Анда 2 жылдын ичинде бириңиздерди канчалык деңгээлде билип калдыңыздар, ошону көрөлү. Мына алдыңыздарга турган суроолор даяр. Ачып, бирден окуй берсеңиздер болот. Келиңиздер. Так, кичинекей кызыңыздын туулган күнү. Бизде бир кызыбыз бар. Ошо кызыбыздын Айлунанын туулган күнү 3 ноябрь саат 1-де төрөлгөн. Ошо. Сиз келиңиз. Сиз карабай туруңуз азыр. Кызыктуу суроолор экен да. Роналду же Месси? Месси. Бул суроолор, берилген суроолор, жолдошуңузга гана таандык. Сиз канчалык деңгээлде билип калдыңыз? Анда Роналду. Мен Роналдуну жакшы көрөм. Демек Роналду чында. Спортчу катары да, мындай жаман эле. Мен кезегиме жубайыңыз кайсы түстү жакшы көрөт дейт. Кайсы түстү? Кара түстү жакшы көрөт. Ошон үчүн мага тийген да. Сары да мен деген Инстаграмым жок. Айтып атпадыңбы мен кара түстү жагат? Нет. Ошо. Сары анан караны жакшы көрөт. Ошо. Сиз келиңиз. Тамашоодо канча жыл ойногон дейт. Канча? Билбейм да канча жылда, 2014-тен баштап да. Жок, сиз ойночпай туруңуз. Сиз билишиңиз боюнча канча убакыт ойногон деп ойлойсуз тамашоодо? Бир 7 жыл ойногонго дейм менимче. 7-8. 7 жыл дейм. Канча? Бул себеби эме болгондо, эң башында өзү жалгыз чыгып жүргөн, сот деп. Ошол момент кайсы убакта экенин билбейм да. Кийин асарчы болгондон баштап билем мунучу. Анан ошон үчүн мен толук айта албайт экенм, точносунчу. 7 жыл деп ойлойм. Тамашоого келгениме 7 жыл болгон. Мен кыска формат болуп, бир келип кетип калып, ошентип. Бирок толук кандуу ойногонум 5 жыл болгон. Так. Үйлөнгөн күн датасы дейт. 6-июнь 2020-жыл. Туура, э? Туура элеби? 6-июнь болчу. 7. 6-июнь. 7-июнь болчу. 7 эле. Ооба. Мен 6-июнь күнү барган экенмин жалгап атпай. Как я мог забыть, да? Ушундай. 2 жыл болду, болбосо, э? 2 жыл эле болду. 15-20 жыл болсо кандай болот? Анда эсте жок деп каласыз да. Августта, сентябрьларда болсо керек дейм. Ушу жайында болчу бирдеме деп. Күзүндө деп. Ошо суроолор меники бүттү, сеники? Менде бар бирөө. Ырдаганды жактырабы же билегенди дейт. Бул билеген негизи экөөнү тең эле жакшы көрөбүз, э? Ырдаганга бир аз жакыныраак, билеген анча жактыра бербейт. Көпчүлүк инсандар коомчулуктан ырдабай, үйгө келгенде энеркин, отурганда же болбосо бир нерсе кылып атканда кыңылдап ырдап калат да. Эми андай ырларды да бул баягындай сөзүн өзү ойлоп таап алып ырдап бир ырларды пародия кылыпчы. Андай да талант бар тура көрсө. Ырларга пародия жасабыз анан буга келип ырдап берем. Бул кухняда тамак жасап атса же бирдеме кылып атса, могу ырды угуп көрсөң кандай болот экен, элге өтөбү же өтпөйбү деп анан
бул тест драйв кылат да, мындай тестированиядан өтөм. Келинчегим мен мындай деп анан ырдын атын айтып, обонун айтып, сөздөрүн айтып берсем, могу нормально экен, биринчиң анча эмес экен деп анан 1-2 вариант айтсам, кээде жакшы дейт, кээде жаман дейт. Ачык оюн айтат да. Жакшы. Биздин бүгүн өзү айтып тургандай эле өмүрлөшүм рубрикасы. Биз анда буюрса маегибизди баштайлы, уланталы. Эң алгач кайсыл жактан таанышкансыздар? Айбек мырзанын жүрөгүн кантип багындырып алдыңыз? Же сиздин жүрөгүңүздү багындырып алдыбы, же бириңиздердин жүрөгүңүздөрдү багындырып алдыңыздарбы? Айтып берсем болобу? Келиңиз. Алгачкы таанышуулар. Келинчегим экөөбүз 2014-жылы таанышканбыз. Мен 4-курста элем, бул 6-класста эле. Жок, ал учурда мен бул менен сүйлөшүп таанышкан эмесмин. Угуп турсаң, бул 6-класс эле, мен 4-курсумун. Ал кезде тамашада ойнойбуз. Жогорку лигада ойноп, Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жетип атканда одноклассникиден бул мага комментарий жазат. Бир оюнда утабыз, 1-орунду алып, анан кийин командаңыздарды куттуктайм, тамашаларыңыздар жагат мага деп, рахмат деп жооп берип, анан страничкасына кирсем, кичинекей кыз экен, мектеп окуучу. Бир апасы менен бир жерде түшкөн сүрөтү бар экен. Анан көрүп, деп эсте калып калган экен да. Анан арадан 4 жыл өтүп, 2018-жылы Инстаграмдан сүрөттөрү карап отуруп, интересный деген разделге кирип карап атсам, бир жылдыздуу кыз чыгып калды. Анан көзүмө суу учурап эле кирсем, что-то тааныштай да. Анан ылдыйга кетип сүрөттөрүн карасам, баягы мектеп окуучу. Шок болуп калып эле. Сен баягы одноклассникиде кыз эмессиңби? Десем, ооба дейт. Анан ошентип таң калып туруп эле сразу эле жаккан, эртеси күнү айткан, мен сени алам, тиесиңби деп. Ал бир назданып, артынан 1,5 жыл чуркатып, үйлөнгөнбүз ошентип. Демек жүрдүңүз артынан, качан макул болот деп. Алгачкы баягы жолугушууларчы кандай болду? Алгачкы жолугушуу Ошто болгон. Көңүлдүү жигиттерге барганбыз. Ортодо бир ошо телефондон сүйлөшүп жүрүп араздашып кеткенбиз. Анан болду уже мамилени үздүк деп атканда. 3 ай пауза болгон. Анан сиңдиси мага чалып, 1 жаш эжеси мага чалып, кандай жакшысызбы, көңүлдүү жигиттерге келип турсуз, биз да көргөндө келдик эле, убактыңыз болсо эме кылалы, жолугалы, канайымга көрө элекмин да, өмүрүмдө көрө элекмин. Анан ал тайына эле буга айтпайбы, айтканбы билбейм, жолугуп кетиңиз деди. Анан экөөбүздүн араздашып жүргөнүбүздү билет. Телефонум тагдыр экен да, 1% заряд калган. Эгерде ошол телефонум өчүп калганда, мунун эжеси мага чалбай, экөөбүз жолукпай, ошо бойдон мамилебиз үзүлүп, жок болуп кетмек да. 1% заряд калган. Анан каршы каяктасың дедим. Көңүлдүү жигиттер оюн бүттү. Сыртта турабыз могул жерде деди. Ошол жерге чыгып баратканда телефонум өчтү. Анан чыгып эле карасам, биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө. Анан экөөбүз 45 жыл тааныштай эле кайра таарынычыбызды унутуп, жакшы сүйлөшүп кеттик. Ошентип кыз жигит болуп калдык. Жакшы. Эми сиздин вариант кандай болду эле чындыгында? Кантип жазып калдыңыз эле эң алгач? Мен эсимде жок, ушинтип айтат. Одноклассниктен, бирок одноклассникиден эме кылып көрүп жүргөнүн билем да. Биз тамашаны көп көрчүбүз. Биздин бир байкебиз бар, Бакберген деген. Ал тамашага аябай кызыкчу да. Анан диск ал учурда DVD болчу. Дисктерди толтура бар жок сезондорун эме кылып чогултчу да. Анан биз ошодон улам үйдөн көрүп, анан тамашага аябай кызыкчубуз да. Баягы айтайын, бир кызык окуя болгондо, мен бир тууган иним бар да, анан ошол кечке бул тамаша коюп атсак, анан бул чыгып калса эле, ушул анда мен кичинекей болчумун да, ушул сен күйөөң болот деп эле мага аябай тийишерчи да. Мен ыйлап, анан кичинекеймин да, жок болбойт бул деп элечи, ыйлап эле тайнеме барып арыздана берчүмүн. Анан ал тайнемди урушуп койчу. Күйөөң болот десе эле болуп калмак белем, эмне ыйлап атасың депчи. Себебин айтып койду, ыйлаганын себеби. Мен ал убакта тамашада кап-кара бир страшный баламын да. И специально кайным шылдыңдап, могуга тиесиң деп көрсөтүшкөн. Мен образым ошол тамашада страшный баланы болчу да. Ал бул мага еще чоң байке көрүнчү да, мен анда кичке болчумун да. Анан кийин эме болуп Инстаграмдан ошону жеңген окшойт, мен өзүм точно билбейм. Ошо жазган экенмин да. Одноклассникиден. Анан Инстаграмдан мага бул жазып калган кийин. Ошентип буга такыр жолукпай жүрө бергем. Жолугалы дейт, жолукпай жүрүп, анан акыры ошентип
тамашодон ошол көңүлдүү жигиттерден ошол жактан жолукканбыз. Одноклассники бир эле жазышып туруп ошо ойдон жок болуп кеткен. Просто комментарийине эле жооп берип койгон болду. Анан 2018-жылы мен биринчи курс болгондо 2018-жылы 21-ноябрда жана айтып атпаймынбы, сүрөтүн көрүп калып деп. Точно датасы да эсимде. Мен көрүп туруп эле мындай жактырып калып, анан кийин эртеси күнү эле айткам, мен сени алам деп. Бул майында берген эмес, бирок мен ушул кызды алам деп өзүмө өзүм чечим чыгарып, айттым го 1,5 жыл артынан чуркатып. ортодон 3 ай сүйлөшпөй калдым. Ортодон 3 ай сүйлөшпөй калдым. биз ошол 3 ай сүйлөшпөй калганда өз көңүлдүү жигиттерден ошону эмнеге жолукканбыз, мындай болду эме кылалы, бүтөрөлү деген сыяктуу нерсени айтайлы деп өзү жолукканбыз. Бирок ал темадан вообще эле башка алыстап кетип, бул келип эле тамашалашып мен менен ошентип атып, анан кайра эмне болуп жарашып кеткенин деле билбейбиз. Жакшы сүйлөшүп анан эртеси күнү жолугуп, бул кийин Бишкекке кеткен. Анан кайра келип, анан ошондон кийин Ошто жашады да, бул Жалал Абадта. Мени алып кеткенге чейин ошол жакта жашады. Жакшы, демек көзөмөлдөп жүргөн турбайбы? 6 ай карап жүргөм да, ушу. Болбосо үйүм бул жакта, жумуштарым бул жакта. Жалал Абадка барып 6 ай жүргөм да, ушу карап жүрөйүн депчи. Атайын карагыңызчы, сүйүүнүн кереметин айтыңыз, Эч ким капа болбасын. Анан тааныштыңыздар, алгачкы жолу баягы Однокласстан тааныштым деп калдыңыздар. Анан кийин көңүлдүү жигиттерден алгачкы жолугушуу болду. Анан кантип баягы мен сени алам же болбосо биз үйлөнөлү деп айттыңыз? Мен анча деле романтик эмес окшойм. Эч предложение да кылган эмесмин, колумдан сураган эмесмин. Ата энемди жөнөтүп туруп эле жөнүгө алып кетип калган. келип барып эле той-пойда болгон эмес. Мындай баягы кыздар кыялданат го. Ак көйнөк кийсем, анан тойдо мынтип бийлесем деп. Бизде тилекке каршы ал нерселер болгон эмес. Биз карантин убагында үйлөнгөнбүз. Анан тойду анан кылабыз. Карантин бүткөндөн кийин анан бир нерселер себеп болуп, жылып анан өзүбүздүн да көңүлүбүз калып калды. Анан тойду зачем деп туруп. Ошо той болбой калды. Колум сураган эмес. Эми азыр дагы эле таарынам ошого. Эми башкалар монтип Инстаграмдан көрүп калабыз, эми колум сурап мынтип атса, буга кечке көрүшөт. Карачы, монтип сурап атат, колум мынтип атат деп ошентем. Дагы деле ошентипчи айтам. Анан эме кылат, такыр эле андай деле романтик эмес да булчу. Монтип эле жакшы сөз сүйлөп, ошондой жакшы сүйлөйт, бирок мындай эч гүл берип же өзү билип элечи ошондой нерселерди кылбайт да. Ой, чоңуна Гүл мен сурап берем, сурасам берем. Гүл берем болсо. Мен сурайм да, алып келбейсиңби гүл депчи. Жаңы жылда бербедимби? 31-декабрда деңиз. Бир жолу бергем ошо. Үйлөнүп атканда алып келген. 2 жолу берип турмун. Эми сизге суроо ушул жерден. Баягы кыз жигит мамилесине чейин балким көп жолукпасаңыздар, кыз жигит болгондон кийин мен сени алам, биз баш кошолу дегенден соң канча жолу гүл бердиңиз? 3 жолу бердим. Мен эсимде жок, гүлдү көп берчү эмес, бирок бул кечке эле жанында эмелерге алып келерчи, тамактандырып эле кечке эле ошол заботасы ошол болчу. Жегенди жакшы көрсөң алып берет. Универден тосуп алып ошол жакка курсагың ачпы жүр, эме кылып. Жекөбүз жолукканда эле курсагым ачты дей берет да. Жок, бул дайым мен универден ачка болуп ушинтип чыкканда жолуккан келчи да. Анан ошол анан гүлдөрдү Гүл бир 3-4 жолу берсем керек, көп берген эмесмин. Айтам го, мен романтик эмесмин. Ооба, гүл тандашты билбейт, баягындай бар го. Цветной баягындай бир букеттер болот го, жанагындай. Атылып кеткен букеттер. Чоң бандай ромашка, бирдеме разноцветный гүлдөр болот го. Ошондойлорду тандайт. Эмнеге андай жагат билбейм. Мына роза там, ушуга окшогон бир гүлдөрдү эме кылбайт да. Демек жолдошуңуз романтик эмес. Буга чейин айтып калдык, ар бир кыздын кыялы ак көйнөк кийиш, той болуш депчи. Ушул нерсени сиз күттүңүз беле? Ушул нерсени кылса экен деп. Башында ошентип мейил кылгам, анан үйлөнгөндөн кийин эмнегедир мен деле ал нерседен көңүлүм калып кетти. Мейли кылбай эле коелучу депчи. Ошондо ортоңуздарда канча жаш айырма? 9 жаш. Баягы жаш айырмачылык эч кандай нерсеге жашоого тоскоол болбойт бекен сиздин көз карашыңыз боюнча? Жок, жаш айырмачылык анча деле тоскоол болбойт экен.
бир нерседе тоскоолбойт. Эмнеде? Мындай негизи анда анча деле билинбейт, анан музыка укканы келгенде экөөбүз эки башка. Мен нормальный музыка угам, анан бул кайсыл жактагы жанагы ким эле? Орозбек Сапаровдун ырлары. Кандай Орозбек Сапаров жаман. Орозбек Сапаров это же классика. Ошондой ырлар бир башкача илгерки эски ырларды угат да. Бекборбиевдин эски ырларын угам, Сыймык Бейшекеевди угам. Эски ырлардан Кубик Калыковдун ырларын угам, Орозбек Сапаровдун, Бистовунун ошо эски ырлар мага жагат да эмнегедир. Анан келинчегим баягы ырларды угат да. Сөздөрү түшүнүксүз ырлар бар го. Дегенче түшүнбөйм мен алар. Ошол музыкага келгенде экөөбүз чачташып кетебиз. Сиздин үйдөгүлөрүңүз баягы болочоктогу жолдошуңузду экран аркылуу көрүп атса, тамашалап ушулга тиесиң деп атса, анан чындап эле ушундай жашоо ушундай болду да. Анан сиз турмушка чыгам дегенде алардын көз карашы кандай болду? Эмне дешти? Буну мен улуу поколение тааныбайт да, алар тамаша көрбөйт да, себебичи мен өзүм апам тааныйт, анан бир туугандарым тааныбаса эле, анан тайне тайтам, мен негизи ошолордун колунда өскөм, тайне тайтамдын. Анан алар тааныган деле эмес, буну кийин ушул балага турмушка чыгам деп сүрөттөрүн жиберип, мейл кылгандан кийин анан инстаграмдан көрүп, бул мындай адам турбайбы, мындай кылат турбайбы бул деп ошондо көрүшкөн. Үкөм, эң башкысы үкөм таң калган. Ал мен ошондой жаман экстрасенс болуп турмун деп ошол аябай таң калган. Анан калгандары мындай эле обычно эле мынтип принимать этишкен. Баткендикке бербейбиз дегенди айтпайсыңбы? Келиңиз. Эмне себептен Баткендикке бербейбиз деп каршы болушту? Бизде негизи ушундай го. Алыска бербейм деген бизде ушундай бир принципте же менталитет ушундай нерселер бар го. Алыс болуп калат, эли башка, жери башка мындай. Анан кантип көндүрдүңүз сиз? Башында эми ушинтип ушул деп айтканда, анан алар буну мындай всерьез кабылбай как вариант көрүшкөн да. Болбосо тиесиң деп. Это же Вариант. Родители ошондой как вариант көрүшкөн. Анан Демек, ал учурда тандоолор көп болчу. Менде эмес, аты-энемде болгон. Так, здесь интересно. Сиздечи кандай болду? Мага мен 28-ге чыгып калгам да. Орус алып келсең да, казак алып келсең да, өзбек алып келсең да, иши кылып үйлөнсөң болду деген. Американец болобу. Жер географический принадлежность маани бербейт, анча деле маани бербейт. Башында айтышкан ошо. Эми бизде бул каныбызда бар окшойт. Баткен жактан үйлөнөсүң деп бир-эки сунуштар болгон, бир-эки кыздардын сүрөттөрүн көрсөтүп ачкандай эмесмин, WhatsApp'тан толтура сүрөттөр келген. Кийин өздөрү түшүнүшкөн ошо көкпет өзүнө жакканын алат экен да. Кимге үйлөнсөң дагы биз ага бир жетебиз, үйлөнө бер деген. Көп баягы айымдар айтып калат да. Жолдошум мурун кыз жигит кезинде башка эле, анан үйлөнгөндөн соң өзгөрүп кетти депчи. Ушундай нерсе болдубу же андай такыр болгон жокпу? Айым болот да, сүйлөшүп жүргөндө мен деле башкача болчумун, бул деле башкача болчу. Ал учурда мамилелер такыр башкача болот да. Анан үйлөнгөндөн кийин эми ал өзүнчө башкача. Бирок мындай жаман жакка өзгөрдү деп айта албайм. Келинчегим бир аз өзгөрдү. Башында жакшынакай созулган, өзүнчө эле бир периште эле, азыр бир-эки жолу мени сабаган. Колоссально деле өзгөргөн жок. Жакшы эле, мурункудай эле. Үй бүлөдө бекем ынтымак болуш үчүн, узакка жашаш үчүн, бири-бирин түшүнүш үчүн эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуздар сиздердин оюңузча? Көп бактылуу жашаш үчүн бири-бириңердин телефондорун текшербей. Жок, не в тему айтам. Үй бүлөдө кандай баягы бириңиздердин уюлдук телефонуңуздарды карап турасыздарбы? Мен ишенем, мен карабайм деле. Бул деле ишенет. Караган кажети эмне? Башында үйлөнгөндө жашсың да, кызганып эле, карап эле. Кийин азыр ойлосом мындай глупый поступок экен. Эгерде адамга ишенсең, толук кандуу ишениш керек. Мен толук кандуу ишенгеним үчүн мен хоть азыр берип кое алам. Себеби артым таза. Мен
ровно жүргөнүм үчүн буга берип коелам телефон. Паролдорун билебиз, телефондор бирибиздикин, бирок андай деле эме алып текшербейбиз. Убакыт учкан кош дейбиз, анан убакыт баалуу дейбиз. Ушундай убакытты баалап келип бере турасыздар. Ар дайым ишиңиздер ийгиликтер болсун. Буюрса дагы жакшы бир маектерден жолугалы, амандашалы. Келиңиздер, сиздерге эркин микрофон. Чакырганыңарга чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Мындан да ары да өсө өргүлө. 15, 20, 30, 40 дегеле миллиард подписчик чогулткула. Просмотрларыңар көбөйсүн. Алдыңарды комментарий бассын, артыңарды лайк бассын. Коноктор, кызыктуу коноктор болсун, биздей кызыксыз эмес. Иши кылып ийгиликтерди каалайбыз. Жаш жубайлар болсо бири-бириңерди түшүнгүлө, бири-бириңерди түшүнүп жашагыла. Мен как будто bir 85 жыл өмүр сүрүп койгондой сүйлөдүм. 2 жыл болбосо. Болсо 2 жыл. Ошо эң негизги түшүнүү болсо, ошо үй бүлөдө ынтымак болот, өсүү болот, өнүгүү болот. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен дагы кошулам. Чакырганыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге. Анан баарына тынчтык каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.